Арбасын ару кыргызым. Учурчак өткөн чактын жыйынтыгы, келер чактын багыты. Ар убакта акыл-эсин тунуктуна ээби болгон келсе, жүрөгүңдүн үнүн ук. Жүрөгүңдүн каалоосун кулпулаба. Мына ушундай сөздөр Мезгил сабактары китебинде өтө көп кездешет. Адамдын өзүнүн өсүү жолунда, өнүгүү жолунда, агаруу жана тазаруу жолунда адам өзүнүн көкүрөгүнө үңүлсө, өзүнүн жүрөгүнө үңүлсө, ошол алдабай турган сезимине кайрылса, адашпайт деген көп белгилер бар. Анда эмесе кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Маңдайымда адаттагыдай отурган ушул мезгил сабактары китебин чечмелөөдө өтө чоң эмгек кылып келе жаткан Булбулбек Осмонкулов мырза. Рахмат. Куш келипсиз. 9-чу китепти башынан аягына чейин бүтүрүү өтө оор экенин байкадым. Көп нерселер мурдагы китептерге караганда, мурдагы сабактарга караганда, 1-чи, 2-чи, 5-чи китептерге караганда улам барган сайын оорлошуп баратат, татаалдашып баратат. Бирок ушул сабактарды башынан аягына чейин угуп, көрүп келген адамдарга көп нерсе түшүнүктүү эле болот. Окугандарга өзгөчө түшүнүктүү болот. Мурдагы сабактарда айткандай, сөзсүз түрдө Айкөл Манас китебин да окуш керек экенин. Айкөл Манас китебин окугандан кийин мезгил сабактары жеңил болуп кетерин окуучулар айтып атат, көрүүчүлөр да айтып атат. Андыктан экөөнү эки тизгин бир чылбыр кылып ала жүрүшүбүз абзел. Булбул мырза мына бул жерде мезгил сабактарында телепатиялык маалыматташуу боюнча өтө кеңири берилген экен. Телепатия маалыматташтыруу боюнча кеп кылсак. Туура. Биз мурдагы сабактарда айтып эле атабыз. Да айта беребиз. Неме депчи, ааламдагы болгон кубулуштар, ошолордун биздин адамзатына болгон таасирлери, бул китептерде көп нерселер улам кайталана берет да. Анткени кайталанып турмайынча түшүнүш кыйыныраак да. Ооба. Ошол мисалы үчүн телепатиялык неменин жөндөмдүн адамдарда жаралыш үчүн өткөндө дагы келаткан келечекте көп нерселердин бизге таасири аябай чоң экен да. Мисалы үчүн 2012-жылы жана галактикалык тогушу болду деп айтпадыкпы? Ошондо бизге өңгө галактиканын, чоочун галактиканын күчтүү энергиялары воздействие берип, бир чети ошондон мээдеги немелер активдешти да, мээнин функциясы, нейрондор активдешип. Бул бир. Экинчи, ошол эле убакта биз жана улуу кемердин ичине кирдик деп айттык. Улуу кемер деген аделе ошол күчтүү энергияланып турган ааламдагы боштукта, ааламдын бир зонасы, күчтүү медерленип турган. Алардын таасири. Анан кийин кемерге биз менен кошо биздин ааламдагы, биздин дүйнөдөгү, биздин галактиканын ичиндеги кара куюндардын баары биз менен кошо алардагы кемердин кысуусуна туш болуп атат да. Баарыбыз чогуу кетип баратабыз. Галактикага кетип бараткан баарыбыз чогуу кетип баратабыз. Бир автобустун ичинде таңдайсың. Алардагы кара куюндардын дагы ичиндеги энергиялардын күчү артып, алардын сыртка берген, биздин дүйнөлөргө берген жанагы кубаттары, таасири дагы улам көбөйүп, улам кубаттанып, улам активдешип баштайт дейт. Бул үчүнчү таасир. Андан башка дагы мына космосто асман тоголокторду айтпадыбы, жылдыздарда. Булар жылдыздар дагы жөн турган жок да. Булар тынымсыз бири-бири менен байланышып, бири-бири менен алакалашып, ушу секөөстө эле ушундай гармонияда ааламда ошон үчүн бар болуп турушат. Бири-бири менен байланыш, биринин энергиясын бири алат, экинчисине кайра берет, керектүүсүн алат, керексизин чыгарат дегендей.
И ошол жылдыздардын бири-бири менен байланышынан дагы чыккан, жанагындай сүрүлүшүнөн чыккан энергиялардын баары дагы бизге таасир берет экен да. Кыскасы биз ошо чоң аламдын ичинде болгондон кийин, чоң аламда болуп жаткан кубулуштардын баары биздин аң сезимибизди, мээбиздин жаңы функцияларын ачканга ушундай таасирлери аябай чоң экен да. Биз аны сезебиз, сезбейбиз, эле салабыз, албайбыз, көңүлүбүзгө албайбыз кээде. Даже бирөөлөр айтса биз аны койчу кайсы нерсени айтып атасың деп ишенбей да коебуз. Бирок алардын баарынын таасири бизге аябай эбеге чоң экен. И ошол таасирлер жана сиз айткан бизде телепатиялык маалыматташууну көбөйтөт. Телепатиялык маалыматташуу деген бул ой менен сүйлөшүү да, мындайча айтканда. Мен ал кандайча болот? Биз пока азыр мына сиз менин сөзүмдү угуп, мен сиздин сөзүңүздү угуп анан байланыш жасап атабыз да. Мээни ошол сөздү, ошол кулактын угуусун, көздүн көрүүсүн контролдоп турган мээде немелер бар дейт. Борборлор бар дейт да. Мээнин борборлору аябай көп. Ар кандай сезимдерди контролдойт, баарын биздин көрүүбүздү, угуубуз дегендей. Ошол борборлордун иши жаңы функцияларын ача баштайт. Жаңы функцияларын ачуу кайра эле баягы майда медерлер ишке киришип баштайт да, мээдеги нейрондордун. Баары бири-бири менен байланыштуу. Биз каалайбызбы бир нерсени түшүнүш үчүн кайра эле баягы медерлерге кайрылышка туура келет да. Мүмкүн телегөрүүчүлөр ойлоп аткан, булар эмне кечке чейин медерди айтып берет, анан ааламды айтып берет, булар эмне ушунчалык акылдуу болуп кеткенби? Жок, андай эмес, урматтуу телегөрүүчү. Мен айтып аткан себебим китепте болгон нерсени гана мен силерге жеткизгенге акым бар. Китепте жок нерсени, башка нерсени айтканга мен акым жок. Анткени мен Кудай эмесмин да, бирдекени билип койгондой. Эмне үчүн биз болбой эле ошол оор тема болсо дагы ошол айтып атабыз. Анткени китепте болгон нерсени биз айтып кетишибиз керек да. Анан угарман өзү эртең түшүнөбү, бүрсүгүн түшүнөбү, мүмкүн китепте окуп анализ жасап өзү түшүнөбү, ал эми ал ар кимдин өзүнүн иши. И ошон үчүн жана биздин мээ немелери активдешип, нейрондор жаңы функцияларды ачат деген, ошол бир функциясы, жаңы ачылган функциянын бирөөсү жакынкы келечекте. Муну 200-300 жылда дейт да, уже силер ой менен маалыматташууга өтөсүңөр дейт. Дал ошол ой менен сүйлөшүү бул телепатиялык немеде маалыматташуу, диалог деп айтылат экен да, телепатический диалог. Телепатиялык маалыматташуунун, диалогдун түрлөрү болот экен. Мына эки киши отуруп алып эле, эки адам да оюбуз менен сүйлөшүп атабыз. Сиздин да ошондой жөндөмүңүз бар, телепатиялык, менин да телепатиялык жөндөмүм бар, экөөбүздүн диалогубуз сонун болот да. Анткени экөөбүздө да шык ачылып калган, азыр сөз сүйлөшүп аткандай эле оюбуз менен маалыматтар алыша беребиз да бири-бирибизден. Анан бирөөсүнүкү иштеп, бирөөсүнүкү иштебей калгандагы акыбалдар болот экен да. Ошондо кыйыныраак болуп калат дейт дагы, жанагы иштеген кишисин тийиге бериш үчүн. Эгерде ошолордун устаты, бирөө устат акыбалында да, значит, ошонусунун немеси күчтүү болсо, жанагындай энергия чыгаруу кубаты күчтүү болсо, ал тигинин мээсин өзүнө башкарып алып, ага түшүндүрө берет дейт да, айткан нерсесин. Эгер немеси кубаты начарыраак, ушундай жеткиликтүү акыбалга өнүгүүсү жете элек болсо, анда кыйыныраак болуп калат дейт. Анан ошондой дагы анын түрү бул жердин үстүндө, материалдык дүйнөдө турган жарандын көрүнбөгөн дүйнөдөгү, кайып дүйнөдөгү бирөөлөр объект менен маалыматташуусу бул кайыптык телепатия деп айтылат да. Мисалы үчүн, андайлар кимдер? Андайлар ушундай китептерди жазып аткандар, аян менен жазып аткандар, жанагындай көз ачыктар, кээде жана гений жазуучулар айтпадыкпы, гений жазуучулар, алар да ушундай. Бул телепатиянын башкача дагы түрү дейт да, анын түрлөрү көп дейт да. Мисалы үчүн, периште, перилер дейт, аларда телепатиянын башкача оор мүнөздөгү байланышуу жүрөт дейт да. Аларда ой жок дейт аларда. Сөз да жок, мисалы үчүн.
Алар кандайча бул? Бул татаал энергиялардын бири-бири менен шайкеш келүүсүнүн негизинде сезимдердин күчү аркылуу, алардыкы сезимдердин күчү аркылуу жүрөт экен да байланышуу. Аларга убактында керек жок, алар бири-бирин контактка чыкканда эле түшүнөт экен да. Теге убакытты коротпой туруп эле. Бул дагы бир башка түрү дейт. Эми убакыт өткөн сайын адамзат өнүгүп отуруп, ошондой байланышка чыгасыңар. Дагы бир телепатиянын дагы бир үчүнчү башкача бир формасы дейт да. Бул түш көрүү дейт. Түш көрүү бул кайыптык телепатияга кирет дейт. Анткени түш көргөн адамдын дейт, түштү адам качан көрөт дейт. Уктап атканда көрөбүз да. А уктап атканда адамдын ою токтоп турат дейт. Түш көргөн убакта ой ошол түштүн немесине катышпайт дейт. Телепатиялык маалыматташууга ой катышпаган убакта биз түш алат экенбиз да. Ал түштү эмне үчүн Кудай силерге жаратып койгон дейт. Вот улуулуктун программасын дейт да. Боло турган нерселерди ошолорду силерге аян аркылуу берип туруш үчүн Кудай Таала түштү атайлап жараткан дейт. А биз түш көрүп алып, ой, чото биз түш көрдүк, деп көңүл албайбыз да. А бирок ошол түштү материализация кылып немеге келечекке пайдаланганга адамзаттын мүмкүнчүлүгү бар. Аны кантип пайдаланабыз? Түш көргөндөн кийин түштү жорутуш керек экен да. Түш жоргучтар бар да эми. Же атаңа, же бир өзүңдөн бир улуу киши адамдарга, же бир жакындарыңа түшүңдү айтып жорутасың да. Аны кандайча болуп ал түш анан реализация болот дейт да, немеге материалдык дүйнөдө. Анткени биз ошол көргөн түштү кайра жорутканда биз уже аны ойго салабыз дейт. Анткени түштү жоруп берген адам аны ой аркылуу иштетип чыгып дейт. Анан ошол түш жана адам көргөн түш жорuganda ой аркылуу анан кийин жана сиз айткандай ааламга тарайт. Ойдун энергиясы. Анан ошол ойдун энергиясы барып туруп келечекте боло турган. Ошон үчүн түштү жорuganda дайыма жакшылыкка жорууга аракет кылыш керек дейт да. Жакшы нерсеге, жакшылыкка жорусаңар, ошол түш кийин келечекте эртең бүрсүгүн дегендей ишиңдин оңолушуна, ден соолугуңдун оңолушуна ушундай кандайдыр негизде жардамы сөзсүз тиет дейт. И анан аяндуу түштөр бар дейт, аяндуу түштөр. Аяндуу түштөр алар ушундай күчтүү энергия менен келген түштөр булар алар сөзсүз түрдө эгер өткөн чакта болсо, өткөн чактагы нерсени точно айтат дейт да, калпы жок. Келечекте боло турган нерсени түш көрсөң дейт, эгер анда дейт ошол боло турган нерсени сага күн мурунтан айтып коет дейт да. Бул ошол Кудай Таала боло турган нерсени адамдарга эскертип, булам тактап алдына салып туруш үчүн түз жолго ошол түш деген немени адамга белекти берген дейт да. Бул дагы телепатиялык маалыматташуунун дагы бир башкача бир формасы деп ушундай айтылат да. Бул мурдагы китептерде, мурдагы сабактарда айтылганда өтө далил катары 60 тил билген Ажыбай жөн баягы секин талаада. Ар бирине чоролорго түшүндүрүш үчүн ар бирине ошол жерде эч кандай сөз сүйлөбөй туруп эле ой менен телепатия аркылуу ошол сырнайжалардын сырлары жөнүндө айтып берген да. Ар биринин өзүнүн сыры, өзүнүн кыры дегендей. Ошондой нерселер бүгүнкү күндө деле азыр илимий түрдө ушуну тарбиялап, өстүрүп, өнүктүрүп аткан мындай илимий изилдөөлөр бар. Дүйнөнүн кайсы гана бурчунда болбосун, ошондой адамдар бүгүнкү күндө деле бар. Бул жерде туруп Америка менен сүйлөшкөн. Ой менен, телепатия боюнча. Булардын бардыгы адамдын өзүндө бар да. Азыр биз эң биринчи адамзат пайда болгондо жана бир муунду сөздөр деп атпайбызбы, пайда болгон чуалак деп, чыпалакты чуалак дегендей. Ага чейин ошол чуалак дегенге чейин дегеле сөз болгон эмес да. Ал ошол убакта телепатиялар болгон да. Негизи ошондой башталган да. Бирок башатта баары аруу болгон дейт да. Аруу болгон үчүн ошол телепатия менен жөндөмдүүлүгүн. Азыр адамзат, адам баласы
өзөгүнө кайтып келип атат да. Өзөгүнө теги адам ата андан аркылар кантип пайда болгон. Ошон үчүн азыр бара турган жерлердин бардыгында сөздүн кереги жок болуп калат да. Бара турган жерлерде биз эч бир нерсени түшүндүрө албай анан баш деген сөзгө башчы деген кошулгандай эми көп булардын баарын мурдагы сабактарда да айтсак керек. Анан ошолордун бардыгы ал тургай аягында сүйлөп атып түшүндүрө албай калса колубуз менен көзүбүз менен иш кылып кыймыл менен түшүндүрүп калдык да сөздү. Азыр көп адамдардын сүйлөп аткандардын өзүбүз деле мына колубуз момтуп кетет да маселенчи. Себеби дегенде колубуз жаңсап, себеби дегенде бир баягы илгерки байыркы өзөгүбүздөгү нерсени жоготуп койгон. Генетикалык эстинде бар да ошонун баары. Улама алсыз болуп бараткандан улам дейт да. Мына бул дүйнөдөгү жылдыздардын бири-бири менен байланышы, алакасы жөнүндө айттың. Ошол негизи эле ушул дүйнө ажырап кетпегени адамдын ой сезиминин арулугунан гана кармалып турат деп айтам. Туура. Тек гана мына бул жер жарылып кеткенге көп эле убакыт болду. Жарылып кетейин эле деп турат. Эмне үчүн жарылып кетпейт? Себеби жердеги адамдар, ару адамдар, о Кудай айланайын, жараткан Теңир, Алла, Будда, тиги Бог деп атып, баары тең ушундай адамдардын мындайча үнү Кудайга жетип, Кудай ушу жогору жактан карап турганда дагы буларда үмүт бар дегендей. Буларда дагы жашоо бериш керек, убакыт бериш керек дегендей, сыңар ошол себеби дегенде аруу ойлор, аруу тилектер, үмүттөр болбосо таптакыр эле кыйрап кете турган абалда. Себеби адамдардын бүгүнкү болгон бири-бирине болгон мамилеси, адам азыр бүгүнкү товар болуп калганы. Андан бүгүн колдонуп эртең ыргытып үйчү товар болуп калды. Адамчы бүгүн бардыгыны материалдык дүйнө ушунчалык адамдардын бардыгын бузуп бүттү. Ошол нерселерде азыр адам өзөгүнө кайтып келүү, өзөгүнө. Бардык улуттар байкайсыңбы азыр бүгүнкү күндө? Өзүнүн өзөктөн тетик 7 атасын, 70 атасына чейин изилдешип, орусуң болобу, японуң болобу, немисиң болобу, бардык дүйнө эли өзүн издеп атат. А ошону издегенде ошол өзөгү бүгүнкү кадамыбыз ошол жакка болуш керек. Ошол жана телепатия бул келечектин нерсеси. Бирок кээде ойлой берем, ушул нерсе жанагы мээдеги блокираторлордун bir günde ele açılıp ketчүдөй нерселери бар да. Кандайдыр бир кээ бир нерселери. Себеби дегенде эми ачылып эле келатпайбы? Ачылып эле келатат го. Маселен, бирөөнү ток согуп өлбөй калса, же кулап кетсе, жардан кулап кетип анан, же бактан кулап кетип, же дегендейчи анан бирдемелер пайда болуп атпайбы адамдын. Демек, бир убакыт бар, телепатия. Адамдардын бири-бири менен сүйлөшүүсү. Кээде үйдө отуруп деле жана мен сен сүйлөп атканда мен бир ойду ойлодум да, ушуну айта кетсе экен депчи. Кызык. Мен өзүм баамдадым да. Баягы кээде бир сөздүн кызыкчылыгына кетип бир маалда бияка кетип калып атпайбызбы? Бул себеби дегенде элге түшүнүктүү болсун үчүн биягын тиягын айтып атпайбызбы? Анан бир маалда мен отурдум да ойлоп атам, мен ушул теманын могул маанилүүсү ушуну айтса экен деп атсам эле bir kişineke bir iki sekundtayın sen tak burulup эле ошол темага өтүп кеттиң да. Ана мен муну жөн эле сенин даярдыгың катары кабыл алдым бир четинен. Азыр сөз кылып атсак, телепатиялык воздействие ошондой бир нерсе пайда болгон сыңары да. Бул адамдардын баарында бар, муну өстүрүү керек да. Туура. Бул жанагы Москвада bir институтка барып калдым. Алда адамдардын оюн окуу, анан кантип оюн окуп, ал эмне деп ойлонуп атканын мындай техникасы бар экен, өзүнчө технологиясы бар. Кантип турса, эми бул жерде аны баарын айтып кереги жок. Ошондой нерселердин үстүндө адамдар азыр машыгып атат. Телепатия. Ал жана адамдар айтып атпайсызбы, ойду окуп атат деп. Неме деген бар го, жана полиграфия деп коет го. Азыр нерге немелерди коюп койгондон кийин суроо берет. Анан суроо берсең, детектор кылчу да, ошо полиграфия деп коет.
Суроо бергенде адам туура жооп бере атабы же туура эмес жооп бере атабы, калп же чын деп телевизордо передачада көрүп атпайбы? Алар мисалы үчүн кандайча билип атат. Бирок азыркы илимдин күчүчө андай ойдун күчүн кармаганга эмес жете элек. Мына илимий аппараттардын күчү менен дейт, ойдун күчүн кармай албайсыңар дейт. Анткени ойдун күчү ушунчалык майда медерлерден тургандыктан ал жанагы силердин аппараттарыңар ошончолук майда жыштыктарды жарата албайт. Майда жыштыктар деген эмне? Бул радио толкундар, магниттик талаалар эле. Мисалы үчүн телефондогулар ошондой улам майдасын кармаган сайын алыс анан маалыматташуу бат-бат болуп атпайбы? Ошондой эле анан ошон үчүн мен ойлойм ойдун энергиясын кармай албайт окшойбуз. Анткени аалам тарап кетет экен. Бирок убакыт келет дейт. Вот ошол ойдун энергиясын силер кармаган мезгил ошо жанагындай телепатиялык маалыматташып өткөнгө. Жана түш деп айтпадыкпы? Дагы бир маалымат бар экен кызыктуу. Түштүн пири Жусуп дейт. Жусуп? Жусуп. Түштүн пири эмне? Мурда билчүбез керек. Жусуп пайгамбарбы? Вот. Мурдагы башаттагы немеси башка болгон дейт. Пири. Жана Сулайман пайгамбар дагы башаттагы пирди алмаштырбады. Улукман ата жана 3 мисал келтирдик го, анда бирөө неме? Дөөт ата. Үчөөбү 3 пайгамбар пирге айланып кетишпеди. Эми 4-чү пайгамбар жөнүндө берде маалымат берет да. Вот ошол Жусуп дейт, Жусуп пайгамбар. Адагы пирге айланган, ал түштүн пирине айланып кеткен дейт. Ошол жана биз түш жорuganda, түш көргөндө, вот ошол түшүбүздү жакшы жолго багытташ үчүн вот ошол Жусуп пайгамбардын жардамына суранып, тиленип, ошону жардамга чакырып, ушундай неме менен иш жүргүзүш керек экен да. Жана телепатиялардын көп түрлөрүнө түштөн киргенде абдан жакшы бул жерде айтылат. Негизи түш адамдын баса турган жолундагы карта схемасы. Минтип жазылат. Компас. Кудай Таала улуу программанын дейт, алдын ала программадан эскертүү берип туруш үчүн дейт адамзатына ошол түш деген нерсени жараткан дейт. Бул түш кайыптык телепатия деп атпайбы? Анткени түш көргөндө биз кайып менен байланышат экенбиз да. Уктап жатып. Жана түш деген сөз мындай түш көрөбүз анан Алла өзүбүз түш деп атат. Түш деп атат. Сен как кетип калдың? Тиги динде кетип калдың. Түш деп атпайбы? Укта деген ошол ук анан такта деп айтылат го. Маселен, жана кыска сөздөрдү кошуу боюнча дагы оюма келип кетти. Анан кулак, кул, ак. Актын кулу болуш керек экен да. Ааламдагы актын кулу. Ак деген Чуак атанын аты да ошондой экен да. Чу баг эмес, чу ак экен. 4 тамгадан турат. Чу ак. Эмне үчүн антип айтылып калган? Анткени эң биринчи кайыпка кеткен бул чубак ата. Ошо чорордун ичинен. Анткени ал шыр эле кеткенде эле аты менен бүт ошо чоң атат болуп аткан жерден таппай калышпады чубакты. Көрсө ошондо буларга чубак атага атланттар портал ачкан дейт, кайып дүйнөгө. Анан ошондон кеткенде ал шыр эле галактикалык өзөккө барган дейт. Шыр эле актынагы кайерде? Актынагы ошол галактикалык өзөктөгү жанагы күчтүү энергиялар кайып башат деп коет го. Ошон үчүн бул төрөлөк эле ошо чубак атанын шыр эле кайып дүйнөнүн эң ак жерине бара турганын билип туруп, ошого ошондой атты койгон дейт да. Чу ак деп. Эр төштүк атанын аты да ошондой. Төшү түктүү деген сөз. Көрдүңүзбү? Жердин астына кирип, ошончо жанагындай виталийский мирлердин баарын аралап, аларга жеңилбей жердин ядроосуна жетиш үчүн дейт. Төшү түктүү бирөө керек болчу дейт. Ошон үчүн төштүк ата төрөлгөндө ага төштүк деп ат коюптур. Баардык нерсе кокусунан болбойт экен да, кайыптачы. Ал биздин адамдардын ортосунда мүмкүн кокусунан болуп кеткен нерселер көп да. Бирок баары бир ошонун кандайдыр бир негизи бар экен да, түпкү негизи. Бүгүнкү күндө түшкө көп маани бербей калдык. Түлкүнүн куйругу түшүктүгү бул. Негизичи мына азыр биз өткөн сабактарда да пирлер жөнүндө айттык.
адамдардын, жаныбарлардын колдоочу, коргоочу, коштоочу пирлери жөнүндө айттык. Азыр мына бизде ыйман сабагын мектепке киргизели деген сөздөр болуп атпайбы? Ыйман сабагы албетте бул абдан жакшы нерсе да, ыйман сабагы. Бирок ошону менен катар кыргыздын өзүнүн мектеп сабактарына киргизе турган өтө көп маалыматтар бар, материалдар бар. Ошол эле маселен пирлерди балдарга окутуу. Кайсыл пир эмнени колдойт, кантип жүрүш керек. Ал ошо баскан турганыңда, жолдо жүргөндө жол аман, жолдун пири. Сууга түшсөң суунун пири, талаага чыксаң талаанын пири. Дегеле атага, энеге табияткан пирлердин бардыгын ошону билүү менен, бул өтө бир башка деңгээлде сабак болот эле деп. Эми ошондой жашоого биз өтүшүбүз керек да. Духовный жашоо да булчу. Биз жалаң эле материалдык дүйнөнүн көйгөйү менен эле ошого аралашып, ошодон башыбызды чыгара албай дейт. Медерлер катып, ичте болгон касиеттердин баары азыр уйку акыбалына келди деп атпайбы? Бирок анын да өзүнүн жөнү бар экен. Анткени биз ааламдагы сырттан болгон таасирлер бизге воздействие кылмайынча ички мүмкүнчүлүктөр ачылбайт экен. Мисалы үчүн түн киргенде биз уйкубуз келет да. Ошондой да. Мурдагы кылымдарда бир 2000-жылдан бери ушундай көп убакыт жөн гана мындай бир акыл эстин токтоп турган акыбалын өткөн да. Мында илимий техникалык жактан ачылуулар аябай жок болгон, бир эле калыпта жашоо жүргөн. Эми болсо баары ылдамдыкка уже салынып баратат. Вот ошонун баары сырткы таасирлердин натыйжасында болот экен да. Ооба, сырткы таасирлер сөзсүз түрдө баягы сурасаң беремин деген нерсе бар да. Ошого ой сезим кетиш керек болуп атпайбы? Эң негизгисичи. Эң негизгиси ошол бизден болгон үмүт, тилектер ааламга кетиш керек болуп атат. Анан кеткенден кийин анан ошол жактан жооп келе турган болуп атат да. Бул өзүнөн өзү эле мажбурлап болсо да берип атат кээ биринечи. Ал бирок өтө чоң кырсыктар аркылуу, коркунучтар аркылуу, бир дооматтар аркылуу ошолорду берип атат. А негизи адам болуп жаралгандан кийин ошол нерсени өзүң акыл эс, аң сезимиң болгондон кийин ошол аркылуу талап кылышың керек болуп атат. Ошону тиленишиң керек болот, суранышың керек болуп атат. Анан ошого жооп катары. Себеби дегенде ар бир айтылган сөздөрдүн бардыгын, ойлордун бардыгын кандайдыр бир долю секундуна жеттүү ааламдагы чексиздикке жете турган ылдамдыгы бар экен. Бүгүнкү күндө далилденип бүттү, туурабы? Бардык нерсе бат эле жетерин, анан бат эле кайтып келерин. Мына ошондуктан телепатияны өркүндөтүү, өстүрүү бул жана жогоруда айтылган машыгуу түрүндө дагы болуш керек экен. Туура. Ар бир адамдын өзүнүн умтулуусу болуш керек да. Ал үчүн андай немелер көп. Мисалы үчүн упражнениялер, жана психологический ушундай упражнениялер бар да. Жана немелерде илимдерде бар го. Жана йогтордун упражнениялери бар, мисалы үчүн дагы шамандар жана андай ар кандай ритуалдар жасап, чимерилип, үн чыгарып, жана мына горловое пение дегендер бар. Вот ушулардын баары адамда болгон ички мүмкүнчүлүктөрдү ойготконго жардамчы боло турган нерселер. Вот ошону биздин ата бабаларыбыз билип, ошолордун жардамынан колдонуп, ошентип келген да. Биз азыр айтса, азыр балдарга биз ошентип айтсак, алар эбайга коюңузчу, эмнени айтып атасыз дейт да, туурабы? Теги бул нерселердин бардыгын билип коюу бул өзгөчө жакшы нерсе. Ошону менен катар бүгүнкү күндө ошолорго кадам таштоо болуп атат. Ошолорду жасоо болуп атат. Буга чейин азыр акыркы күндөрү ошол нерселер болуп атат. Мындан кийин пайгамбарлар келбесин түшүнүктүү. Мындан кийин тек гана ошолордун бардыгы өзлөрүнүн кызматтарын аткаруучу кызматтарын адамдарга тапшырып койду.
адамдарға ой беріп, мынандай нерселер жасатып, момда китептер жаздырып, жана башка бир багыттарды беріп, азыр алар тапшырып койду, буларды бары силер жасайсыңар, силер жасайсыңар деп, азыр ошол аламдан түшкөн улуу пирлердин, перилердин чоң кызматы адамдарына баарына тапшырып атат азыр. Баарына тапшырып атат. Ошону өзүңөр иштеткиле. Эми пайгамбар деп айтып атпайсызбы? Ошол 9 шикирде бар экен. Мындай дейт да. Манас атанын дейт, бул жарык дүйнөгө жашоого келген убактысы дейт, пайгамбарлардын баары келип бүткөндөн кийин анан Манас ата келип атат дейт да. Канча миңдеген пайгамбар келген дейт. Бирок ошол эң акыркы пайгамбар келгенден кийин анан Манас ата келип атат бул дүйнөгө дейт. Ошонун да чоң сыры бар дейт. Ошону дагы силер изилдеп акыр ошол сырды ачасыңар дейт. Эмне үчүн Манас ата ошол анткенде биз пайгамбарлар келген доор жана ээрчитүүчү доор деп айтпадыкпы? Отол пайгамбарлардын сөзүн угуп, ошолордун айтканын кылып, намаз окуса намаз окуп, ошондой жол менен адамдарды массалык түрдө ушундай келе аткан доорго дайындоонун бир ыкмасы болгон да эми. А эми болсо Манас ата ошол пайгамбарлардын баары бүткөндөн кийин келип атканы дагы анда чоң мааниси бар. Бирок ал жөнүндө азырынча жазбайт. Аны дагы бүт баардык сырлардын, илимдеги, дүйнөдөгү, ааламдык сырлардын баарын силер дейт, Манас илими аркылуу табасыңар дейт. Ошон үчүн Манас кыргыздардын арасында кыргыз болуп жашап кеткен үчүн биринчиден. Экинчиден жана Манастын окуялары кагазга жазылбай, кыргыздын канында, генинде, генетикалык эс тутумунда калып отурбайбы? Болбосо эмне үчүн Манас тарыхта жазылган жок? Эч бир источникта жок экен. Манас ушундай жерлердин баарын багынтып алган, Кытайды басып алган, тиякты басып алган мындай. Ошо калбаган себеби ошол Манастын ыйыктыгын жоготпоонун бир немеси дейт да, далили дейт да. Эгерде Манас немеде калса, кагазга жазылып, мүмкүн ар ким ар кандай жазмак. Анан ошондо отуруп анын касиетин качырмакса. Ошон үчүн Манас кыргыздардын канында калган. Бир Манасчы өтүп кетсе бул дүйнөдөн, улам кийинки муундар айтып чыгып атпайбы Манасты. Манас унутулбайт. Бу дагы ошонун жанагындай бир феномен дейт да, бир кыргыздын бир феномени. Вот ошол Манас айтуу. Биз билип, биз окуган, артка кайрылганда тарыхтагы ачылыштардын баары илимий болобу, баардыгы Манастан түшкөн деген нерсеге мен толугу менен кошулам. Манас улуу акыл эс деген нерседен. Манас баатырдыбыздан сырткары. Ошол акыл эс казынасынан адамдын эволюция жолуна керек болгон учурда ошондой Манас илими дейли, Манас илими кандайдыр бир ачылыштарды жасап келген. Бул Манастын немеден кийин пайгамбарлардан кийин келиши жөнүндө жазылбаса дагы мынандай уламыш кеп бар. Уламыш, бирок муну илгерки байыркы аксакалдардан айтылган кеби бар да. Мухаммед пайгамбар миражга чыкканда, ошо 7 асмандан ар жагында турганда, ар жактан атчан 40 чоросу менен кишилер көрүнөт. Ошондо бул ким деп жараткандан сураганда, бул сенден кийинки келчү силердин урпактарыңар деген. Ушундай бир уламыш кеп айтылганда, Куранда бар болуш керек экен бул. Муну бир кездерде Куранда айтылган деп жазылган дегендерин да укканбыз. А бирок кийинки Курандардан карап муну биз таппадык да, таппадык. Бир нерсе болуп жоголуп кеткенме түшүнүксүз да бул жарач. Демек бул себеби адамдын өсүү жолундагы сөзсүз чексиз боло берет. Бул акыркы мындан кийин болбойт, мындан кийин өспөйт деген башка бир деңгээлде, башка бир нерсеге өсүү бул чоң ааламдык программа да. Ошондуктан бул акыркы бара турган илимибиз тек гана кайыптан ала турган илимибиз ал түз гана Манастан келе, Манас илими ааламдагы акыл эс казынасынан келе турган илим. Мына бул биз ушул сабактарды өтүп отуруп жерде жашап кеткен
акыркы биз билген, акыркы дегеним ошол периште, түспөлдөр, лемурийлер, атланттар, адамзаттар. Мына ошолордун келишинде алардын жер жашоосун өткөрүүдө перилердин чоң кызматы болгон. Өтө чоң кызматы. Ортомчулук кызматы ошол эки дүйнөлөрдү эки жолу келген дегендей баягы ошолор жөнүндө кененирээк кеп кылсак. Перилер лемуриялыктар жерден кеткенден келген деп айтпадыкпы өткөн сабактарда. Анда бир келиптир. Андан экинчи жолу булар атланттардын убагында да келген экен. Даже керек болсо атланттар менен аралашып ушундай жашаган дейт. Адам түспөлүн алып, атлант түспөлүн алыпчы. Атланттардын жанагындай илимдий, техникалык жактан зор жетишкендиктеринин көбүнө дейт. Вот ошолор өлгө болгон дейт. Ошолордун подсказка, ошолордун үйрөтүүсү менен жанагындай Кембер лабораторияларын, Медер лабораторияларын ушунчалык немеге жеткизип, деңгээлге жеткизип, изилдеп. Атланттар даже кайыпка дейт. Мындай эле биз мисалы үчүн Бишкекке барып келгенде Таластан, же болбосо көлгө барып келгенде ушундай эле барып келип, кайып дүйнөдөн маалыматтарды алып келип, илимде ошол жактан үйрөнүп, кайра келип өздөрүнүн практикасында жерде колдонуп, атланттар ушундай неме жетишкен да бул анда перилер экинчи жолу келген дейт. Үчүнчү жолу келгенде жанагы Манас дооруна келди деп атпайбы? Манас дооруна деген Манас ата жашаган доор, Манас доор деп айтылат. Азыркы доорду Манас кайыптык доор деп айтылат экен мына. 2012-жылдан баштап биз азыр Манас кайыптык доорунда жашап атабыз. Ошон үчүн биз кайып деген сөздүн немесин изилдешибиз керек да. Бул эмне? Кайыптын мыйзамдарын үйрөтүп турган бизге. Бүт ошол азыркы Манас илими да. Ошол Манас доорунда келген убагында алар даже мына айчүрөк таза пери болуп адамдын арасында жашап кетпедиби? Ал мисал, анан жанагындай жарымы пери, жарымы адам болгон да инсандар жөнүндө да өткөн айттык, Алмамбет ата. Мен бул сөздү козгогонум мына бул перилердин өтө чоң кызматы бар экенин, ошол кызматы кантип биринчи жерге келгенде кандай кызматтарды аткарып, адамдардын жер жашоосундагы дегеле жерде болгон өзүлөрүн кантип калыптануу, анан кантип кээ бирөө калып калгандары тууралуу, анан кийин кээ бирөө кайра которулуп өзүнүн мекенине кеткени тууралуу кеп кылайын деп атам. Ал жерде бул перилер негизи өзү катуу заттан турбагандыктан, мындайча айтканда биздин түшүнүк менен денеси суу, анан желге ылайыкташтырылган дейт да. Ошолор жерге келгенде жердин эң биринчи булуттардын изилдеп, анан кийин сууну, себеби дегенде жерде жашаш үчүн жердин ошол адамдын денесинде 80% суу болгондон кийин ошолордун тил табышышы үчүн ошо сууну изилдеген дейт. Суунун анан кийин бууларды изилдеп келип туруп, анан суунун өзөк энергиясына, өзөк медерине түшүп, анан кийин кубулуу касиретине, адамдай болуп кубулуу. Ал эми лемуриялыктардын убагында өзүлөрү эле келип, эч кандай кубулбай эле келип кетишкен да. Мына ошол нерселерди айтып отурганда, бул ар бир цивилизация өзүнүн айланасындагы медерлерден, энергиялардан турары. Биз мынакей топурактан жаралып топуракка кетебиз деп. Жерде канча элемент болсо, көзүбүз көргөн билген элементтердин баарын биз сиңирет экенбиз. Аларда болсо бул нерсе жок болгондон бирдеме айтат. Ошонун баары жанагы төрт кубаттын немеси менен түшүндүрүлөт да. Мисалы үчүн материалдык дүйнөдө жашаган бизге окшогон катуу денелер биз төрт кубаттын күчү менен жашайт экенбиз. Аба кубаты, суу кубаты, жер кубаты, анан от кубаты. Жердин кубаты бизде кайда? Жердин кубаты биздин денебизде. Анткени биз баардык азыкты жерден алабыз. Жердин элементтерин алабыз. Биз денебиз дагы ошол элементтерден турат. Бул жер кубаты. Суу кубаты деген суусуз баардык жанагындай заттардын алмашуусун ошол суу жүргүзөт биздин физиологиябызда. Ал суу кубаты экинчи болду.
немесі болса, от қуаты болса, бұл біздің рух энергиябыз. 3 анан кийин ошондо кайдысы калды? Аба. Абасыз биз жашай албайбыз да, туурабы? Биз мисалы үчүн суусуз мүмкүн 1 ай жашасак, абасыз бир мүнөт да жашай албайбыз да. Ошентип силер 4 кубаттан көз каранды болгон жашоочусуңар дейт да. Адамзат. Өткөн сабакта атланттарды ушуну айттык беле. Ал эми перилер дейт 3 кубаттын күчү менен жашайт дейт. Пери цивилизациясы. Аларда жер деген неме, кубаты деген аларга кереги жок. Анткени алардын денеси, сиз айткандай, суудан, абадан турат. Денеси суудан, абадан, эки гана нерседен турат алардыкычы. От кубаты эмне үчүн керек? Алардын да жаны бар. Алардын рухтары бар. Ошон үчүн алар 3 кубат менен. Ал эми лемуриялыктар, периште түспөлөр. Булар эки эле кубаттын немеси менен, күчү менен жүрөт дейт аларчы. Эки эле кубат. Жок, от менен жел. Аларда суу кубаты жок дейт. Лемуриялыктардын денесинде суу жок дейт алардачы. Алар эки гана кубаттын немеси менен жашашат дейт да. От кубаты жаны бар алардын, руху бар алардын да бизге окшогон. Денеси алардыкы абадан турат экен. Аба бардык жерде керек дейт, аба. Мисалы үчүн медерлер канчалык майда болсо дагы дейт да, мисалы атомду биз майдалаганда немелер ажырап атпайбы? Жанагындай нейтрон, петрон, протондор ажырап атпайбы? Ошолор канча майда болсо дагы, ошолордун ортосунда все равно боштук бар дейт. Ошол боштук желдин кубаты менен, абанын кубаты менен кармалып турат экен. Бул дүйнөдө, биздин ааламда бардык нерсе жердин астында, үстүндө, башка ааламда бүт жел кубатысыз эч нерсе жок дейт. Бардык нерсени желдин пири, жел кайып, ошол контролдоп турат дейт. Эртөштүк атадагы жердин астына киргенде, ошол жел кубатынын немеси менен кирген дейт, жардам менен. Анткени жер деген катуу заттардан турат да, ар кандай элементтерде бүт жердин астында толтурат, оттор да бар дейт. Вот ошолордун арасынан өтүп кетиш үчүн дейт, жанагы меделлердин ортосундагы боштуктарды пайдаланган дейт. Ошол боштуктарды контролдогон бул желдин пири жел кайып. Вот ошол жел кайыптын коштоосу менен анан кийин жердин ядросуна чейин жетип барган эртөш дейт. Ошентип жана лемуриялыктарды эки немеден айттык да. Эки кубаттан турат. Ал эми накта периштелер дейт, аларда почти дене жок дейт. Алар бир гана от кубатынан турат. Эми биз адам заты акырында отуруп биздин өнүгүүбүз качан биз өнүктүк деп айтабыз. Качан биз жердин кубатынан көз каранды болбой калганда биз уже биздин өнүгүүбүз бир тепкич көйдө көтөрүлөт. Же башкача айтканда биз перилердин акыбалына келебиз. Көрдүңүзбү? Андан кийин перилердин акыбалына баргандан дагы өнүгүш үчүн биз дагы бир кубатты өзүбүздөн алып ташташыбыз керек. Ал суунун кубатын алып ташташыбыз керек. Биз суунун кубатынан көз каранды болбой калганда биз ошондо периште түспөдүлөрүн лемуриялыктардын деңгээлине жетебиз. Бул жердечи ошентип отуруп биз тепкичтен тепкичке көтөрүлүп отуруп, улам бир кубатты тыштай берет экенбиз. Азырынча болсо биз 4 кубаттын немесинен, бийлигинен чыга албай, 4 кубаттын күчү менен жашап аткан катуу, тектүү цивилизациясыңар деп ошентип айтылат да. Абдан туура, ошону менен катар бул жерде мындай айтылат да, бул жерде. Көз каранды болбой калуу, менимче ушул туура сөздө көз каранды болбой калуу. Бийлигинен чыгуу деп айтсак болот. Ошол лемурийлер деле жерде жашап кеткен, атланттар деле периште түспөлдүүлөр. Атланттар деле азыр барган Сириуста ошол жердин кубатынын күчү менен дагы бир чоң таасирлерге жетишип атат деген сөздөр бул жерде жазылат да. Себеби ал жерде жашап кеткен, ошону алган. Ал сөзсүз түрдө эле ага муктаждык эмес. Же болсо сууну ичүүбү эмес, же денесине кабыл алуу эмес. Ал ошонун бизге энергетикалык кубатын бүгүнкү күнгө чейин алып жүрөт дейт да. Бу кубат биз түшүнгөндөй кубат эмес экенин, медерлердин өзгөрүшү, медерлер майдаланып отуруп каяка барат дегенде бул нурга айланып кетүү процесстер. Бул себеби дегенде баары чексиз да. Анан нур ошол баягы убакытка барып такалат дегенде. Убакыттын медери да жок. Бул убакыт жөнүндө
айтып эч качан түгөнбөйт да, убакыт сырына жетмейинче. Менимчечи, дагы бир сабактарда мен мына бул китепти окуу менен, азыркы 9-китепти окуу менен мурдагы убакыт жөнүндөгү ойлорум эми көп нерселер ачылып атат кайрадан. Туура. Кызык нерсе да булчу. Ошол убакытта кээ бир нерсени мен байкабай өткөрүп жиберген нерселерим азыр ошол вакыт жөнүндө өзгөчө бир токтоло турган, тек кана ушул вакыт жөнүндө сүйлөшө турган мезгилде болот окшойт. Деги эле бул биз азыр урматтуу теле көрүүчү көп нерсени өзүбүз деле аягына чейин түшүнө элекпиз. Бул ушунчалык терең, ушунчалык кандай десем, ушунчалык бир татаал, анан кубанычтуу, сүйкүмдүү дейбиз эле, бирок ушунчалык терең бир нерсе катылган нерселер бар экен да. Улам барган сайын бир нерселерди ачуу, бир нерселерди табуу, ошондуктан бул нерсеге кайрылып келе турган дагы кайрадан кайрылып келе турган нерсе болот экен. Урматтуу теле көрүүчү, рахмат Булбулбек мырза, рахмат. Сизге да рахмат. Бирге болсун ишибиз. Бу кыргыз баласы алам менен сырдашып келген. Утурумдук жашоого баш ийбей улуулуктун уңгусун кармап келген кыргыз. Уясын буздурбаган кыргыз. Биздин уябыз Манас. Биздин уябыз кыргыз. Көкүрөктөгү ой, тунук, аруу, сезим. Бар болуңуздар, уябызды эч качан буздурбайлы, уябызды дайыма таза кармайлы. Бүгүнкү айтылып аткан нерселердин баары илгери жомок болгон. Бүгүнкү жашообуз эртең кайра жомок болот. Арыбасын аруу кыргызым.